А көтіңді қыз дегенде манисін түсінбейді. Жанында отырған балдар қандай психически уже еме көтіңді қыз. Өзі біздікілерден анша мұншасына амал бербеш керек та. Же болса бір билік бербеш керек та. Мұнысына не дейсің деймін. Olmaz bu koy be. Gelin de sen de gözün akısı var. Sen ne diyorsun da sen? Kimsin ama? Sen kimsin? Çok büyük koyun. Sen kimsin? Sen niye kadar sen de şurada eleştirirsin o direktörü? Direktörü niye kaydın? Niye kaydın? Бала бақчаның директоры өзінің қолында істеген сотрудник менен ұрышып атқанын ұмытаса. Мындай субординация болуш керек өзү негизичи. Мындай субординация болуш керек. Мындай сен жетекчисиң. Сен мындай өзүң қолында иштеген подчиненныйлар менен мындай сүйлөшүштү билиш керек. Биздикилер сразу эле деп эле ушу башталат да. Анан ошол жанында отурган балдардын психический жактан андай травма алды да. Бул түшүнүп болбойт да бул. Кыргызстанга өзү бала бакча эмес, мектепке деле бала бериштен коруп калдың өзүчү. Не дейбиз буга? Мындайларга мамлекет тарабынан, МВД тарабынан чара көрүш керек да. Көрүп мындайларды иштен алыш керек. Булар эртеге жини келсе балдар деле чаап уруп, алтара чаап мындай психический больной деле кылып коюшу мүмкүн да. Айтып атам го, анча биздикилердин анча мынчаларына амал берип болбойт депчи. Амалды алды ушундай, мына Москвада эле, мына Россияда деле ушундай, же бригадирсин, же болбосо бир жердин менеджерисин деп койсо эле, ажылдап, тажылдап, мен көңүл көргөм. Ажылдап, тажылдап, кичине сүйлөш субординациясын деле билбейт да биздикилерчи. Ошо мына азыркы видеону көрүп алып, оозум ачылып, кайда баратабыз деп отуруп калдым да. Силер эмне дейсиңер? Тур көрүнүшпү бул? Эмне кылыш керек? Мындайларды иштеген алыш керек, жоготуш керек мындай иштин иштен. О, жанында отурган балдар кандай психически уже эме мындай жерден травма болуп атат. Коруп калды уже. А берки соза телефонун көтөрүп алып тартып жүрөт. Ажыратып коюп, хотя уруша турган болсоң, сыртка чыгып, же болбосо балдардын көзүнөн чыгып кабинетке барыш керек. Отуруп мындай алиги өзүнүн жетекчилери айтат го, эгерде ошол сотрудник туура эмес иш кылган болсо, ошого сөгүш жарыялаш керек. Же болбосо иштен уволить этиш керек. Көтүңдү кыз. Өзү биздин анча видеолордо дагы көбү жүрөт да, мындай көтүңдү кыз деп сүйлөйт да. А көтүңдү кыз дегенди маанисин түшүнбөйт да өзүнүчү. Көтүңдү деп кайсыл жерин айтат? Ал өзү кичине маданият менен айтканда кичине жамбашыңы кыз, куйругуңу кыз деп айтылыш керек да. А биздики прямо ойло 18+ прям точкасына барып сүйлөйбүз да. Мына көтүңдү кыз депчи. Мындай бош керек да кичине мындай, кандай десем, мындай кагаз короп деген сүйлөдү. Анча видеолордон деле кыздарыбызды көрүп калабыз, эркекте көтүңдү кыз деп. Өз көтөк эмне экендигин билесиңер. Ошон үчүн жамбашты кыз, же болбосо куйрукту кыз деп айтыш керек.